Саламатсыңарбы балдар? Жакшы эс алдыңарбы? Маанайыңар кандай? Келгиле анда бир жылмайып, өзүбүздүн маанайыбызды көтөрүп алалы. Бүгүн мен силер менен эжекеңер Салиева Бүйжан кыргыз тил сабагыбызды баштайбыз. Баарыбыз эски китеп боюнча 9-бетти ачабыз. Ал эми жаңы китеп боюнча 6-беттеги көнүгүү иштөө темабыз. Бүгүнкү сабакта биз силер менен көнүгүүлөрдү иштейбиз. Сөздөргө сүйлөмдөрдү түзөбүз, суроолорго жооп беребиз, тамгалардан сөздөрдү курайбыз. Сүйлөө кебибизди, логикалык ой жүгүртүүбүздү өстүрөбүз балдар. Келгиле анда дептерибизге бүгүнкү числону жазып, тема көнүгүү иштөө. Биринчи көнүгүү. Ал эми кашаанын ичиндеги 13 көнүгүү бул жаңы китеп боюнча. Анда көнүгүүнү карайбыз балдар. Биз силер менен буга чейин табыш деген теманы өткөнбүз. Ошол темадагы мектеп жолунда деген текстти алгач окуп чыксаңар болот. Себеби биринчи көнүгүүбүз ошол тексттен 5 сөз тандап аларга сүйлөмдөрдү түзүшүбүз керек балдар. Мен силерге топ 2-класс деген 2 сөздү алдым. Дагы силер 3 сөз кошушуңар керек. Анан аларга сүйлөмдөрдү түзөбүз. Мисалы топ деген сөзгө топтун көптөгөн түрлөрү бар деп сүйлөм түздүм. Андан ары бул көнүгүүнү өзүбүз аягына чыгарабыз балдар. Андан кийинки 2 көнүгүү. Ал эми жаңы китеп боюнча 14 көнүгүү. Кашаанын ичинде бизге тамгалар берилген. Ошол тамгалардын ар бирин бирден коюп, сөздөрдү түзөбүз. Мисалы, З тамгасынын алдына кашаанын ичиндеги А тамгасын коелу. Аз деген сөз пайда болду. Кийинкиси эз деген сөз пайда болду. Андан ары дагы кандай сөздөр пайда болот, өзүбүз улантабыз. Ал эми экинчи тапшырмада болсо, ил деген сөздү биринчи тамгасына кашаанын ичиндеги тамгаларды бирден коюп чыгабыз. Биринчисине Б тамгасын койсок, бил деген сөз пайда болот. Кийинкисинде Д тамгасын койсок, дил деген сөз пайда болот. Андан ары өзүбүз улантабыз балдар. Ал эми андан кийинки көнүгүү болсо силерге үйгө тапшырма. Силердин байке эжеңер менен мамилеңер кандай? Алардан эмнелерди үйрөнөсүңөр? Жазабыз балдар. Кийинки сабактан жолукканча кош кула. Саламатта тургула балдар.